мындан бир 2 жыл мурда 20-жылы Кыргыз дөөлөтү коронавирус апаты жана Кыргыз дөөлөтү деген момундай китеп жазганбыз. Бул коронавирус жаңы башталганда эле. Анан кийин мына быйыл болсо жакында эле дагы бир китеп чыкты. Бул китепти Дастан Исламович Сарыкулов экөөбүз биргеликте чыгарганбыз. Ал эми бүгүнкү дагы жакында чыккан китеп бул Дастан Исламовичтин китеби. Бул Кыргыз история и наследие деген китеби. Анан бул китепте дагы негизинен орус тилинде жазылды. Ал эми бул китеп болсо кыргыз тилинде жазылган. Анан эми бул китептердин негизги маңызы эмнеде, эмне үчүн коронавирус апаты жана Кыргыз дөөлөтү деген суроо туулушу мүмкүн да. Анан мындай алганда мына эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылдан ашык убакыт өттү. Ушул аралыкта Кыргыз мамлекети биз өзүбүзчө эгемен мамлекет болгондон бери биз кандай ийгиликтерге жеттик, ийгиликтерибиз кандай болду. Албетте бизде 3 революция болуп кетти, президенттер алмашты. Мына 30 жылдын ичинде 30тан ашык премьер-министр алмашты, өкмөт алмашып атат. Бирок мамлекетибиздин өнүгүү, экономикалык, социалдык өнүгүү жагы кандайдыр бир канааттандырбагандай сезим калтырып атат да. Анан ушундай моментте биз баягы Дастан Исламович менен бир топ бир 20 саатка жакын интервью жасаган элем. Анан ошо интервьюлардын биринде ал киши айтып атат да, муногу иудейлердин жанагы Тора деген китебинде, Ветхий Заветте, Библиянын дүйнө эли кризиске учурап баягы жок болуп кетер алдында Манастын урпактары сактап калат деген жазуу бар экен дейт да. Анан кийин ал кайсыл Манастын? Ал биздин Манас бабабыздынбы же Библиядагы Манасия падышанын урпактарыбы деген суроо өзүнөн өзү жаралды да. Анан бул киши баягы мамлекеттик катчы болуп турганда бир Кант шаарынан бир орус байбиче келген экен. Анан ошол Торанын эски бир илгерки аябай ветхий болуп калган эмесин алып келип анан ачып көрсөткөн экен да. Мынакей силердин бабаларыңар Кыргыздын урпактары, Манастын урпактары ушул дүйнө элин апааттан сактайт деген. Анан биз өзүбүздү таба албай, экономикабыз көтөрүлбөй, социалдык абалыбыз момундай болуп атканда биз кантип дүйнө элин сактайбыз? Алды менен өзүбүздү сакташыбыз керек да деген суроолор туулду. Анан ошол эле мезгилде могу ООНдун 20-жылы өткөн бир жыйналышында ошол алар дагы айтып атат да, биз тетиги жаратылыш менен жуурулушуп жашоо шартына кайтмайынча биз кризиске учурай эле беребиз деген нерсе айтылды да. Анан ошондон улам анан Дастан аке менен сүйлөшүп, биздин интервьюлардагы баягы суроо жоопторду бириктирип, анан ушул китеп жаралган эле. Мына бүгүн мына 22-жыл болуп калды. Бул китептин чыкканы 20-жылы чыккан. Ал эми Кыргыз история наследие деген китеп мына быйыл жакында эле жарык көрдү. Мына ушул эки китептин бет ачарын бүгүн өткөзүп коелу деп мына ушул жерге, жакшынакай жерге чогулуп отурабыз.